Жана бизде көп кездешүүчү маселе мынау мал базарларда. Мал базарларда сатуучуга келет дагы 2 адам, 3 адам колуну кармап, колуну кысып, колуну силкип, мажбур сатып алат кээде. Ишара сатуучу колу ооругандан бери берет. Айтат акырында, мен колум ооруп кетип чыдабай берип салдым дейт. Өзү бергенге разы эмес элем дейт. Бул арзан алып алды дейт. Тиги мактанат, мен аны арзан алдым деп. Акыйкатта ал не кылды? Ага зулум кылды. Анын колуну оорутуп, аны сатып алды. Бул дагы ыраазычылык жок байга кирип калат. Бай болуш үчүн анын колуну, бутуну кысыштын, басынын кысыштын кереги жок. Мындай эле сүйлөшүп деле байкаса боло берет. Шунчага бер, шунчага алам деп. Анан onu колун кармап алып, каттык силкип же кысып, анан колу ооругандан эгерде соода кылып берсе, ал соода болбой калат. Себеби сатуучунун ыраазычылыгы жок. Сатуучунун ыраазычылыгы жок болсо, соода болбойт. Ошон үчүн мындай байлардан соодадан алыс болуш керек. Барып айт, колун кармабай эле айт, сүйлөш. Канчага бересинде, айткан бааңа берсе, разы болсо ал. Разы болбосо, сен аны кыйнаба. Анын мойнунан барып кычактап, мойнун кысып, белин кысып, колуну кысып, мажбурлап алганга болбойт. Бул дагы нажайыз соодаларга келет. Сооданын негизги тартиби эки тараптын разы болушулугу шарт.